Сиз күн сайын таштанды урнасына канча ирет таштандыр атасыз? Же урнага жетпей эле жол четине таштап кете бересизби? Таштандыга байланган тагдырлар тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Супер ТВ бул ирет акыркы убакта актуалдуу болуп жаткан таштанды маселесине токтолууну туура көрдү. Биз учурда Бишкек шаарынын четиндеги таштанды полигонунда турабыз. Бул жерге күн сайын тонналаган таштанды келип түшүп, түрлөргө ажыратылат. Бул жерде иштегендердин айтымында 2001 жылдан бери 20 жылдык таштандынын катмары калыптанган. Бишкектен 15 километр аралыкта жайгашкан бул таштанды полигонунда баш аягы 100дөй киши иштейт. Алардын алды 20 жылдан бери иштеп, күнүмдүк акча табууга аргасыз болгонун айтышат. Биз алардын айрымдары менен баарлаштык. Атын жашыруун калтырууну суранган каарманыбыз жумушу тууралуу буларды айтты. Эртең менен мен саат 7-де келем жумушка. Конечно, нагрузка келет. Бир жумада 4 жолу чыгам. Калган күндөрүн эс алганга аракет кыламын. Баягы өзүмдүн ден соолугума карапчы. Так болбосо, эгер акчага муктаж болуп иштесек, неделя, даже ай бою деле иштей берсек болот, бирок ден соолугубузду бузуп алабыз чынында. Бул жерде жумуш оор. Баклажка теребиз, упаковка теребиз, металл, стеклобой теребиз. Ошолордун азыр түшкө чейин терем, ушинтип терип, анан түштөн кийин сорттоп, ар бирин өз-өзүнчө бөлүп, анан кечинде приемщиктер келип, ошо өзлөрүнүн баасы менен алып кетишет. Бизде приемщигибиз бар. 1 жылга договорлошуп иштешкен приемщигибиз бар, ошол алат кечинде. Ошол анан кечинде акчабызды наличие берет, алып анан кетебиз. Кечке мен түшкө чейин иштейм. Түштө саат 12-де эс алам уже. 12-де эс алам, анан 12, 1, 2, 3кө чейин кайра сортировка кылам. 3төн кайра кечинде саат 6:30-7-де прием башталат, ошого чейин отуруп эс алам. Мен 3 жылдан бери иштейм. Мурун шаарда иштечимин. Анан аякта уже мен возрастыма жараша ал жерге лайыктуу жумуш жок. Ал жерде иштей албайт экенмин да, мага анан бул жерде мен өзүм билгенде иштейм да, мен каалаганда иштейм, каалаганда иштебейм дегендей. Вот эс чарчаганда эс алам. Ошол шаарда көп жерде иштеп келгем. Азыр бул ысык күндө шамалдын болгону биз үчүн жакшы. Биз үчүн жакшы да. Бирок түтүн азыр бизге аябай эле влиять этип атат, чын эле. Бирок кээде ошо акчага муктажбыз, чынында муктажбыз акчага, финансы жактан эме кылганда ошо иштешке туура келет. Түтүн өтө коюу болгондо иштей албайбыз, отурабыз, эс алабыз, же жумушка чыкпай калабыз, чыкпай деле коебуз да. Ошол. Кышкысынчы? Кышкысын деле эртең менен саат 9-да келем, кышында. Кечинде саат 4-тө прием кылат. Биз ошого чейин сорттоп, терип, сорттоп, 4-тө приемду 4-тө 3:30-да келет, ошол убакта өткөзүп коюп, 4-тө 5-те үйгө кетебиз. Ошол эми кышында мындан азыраак суммада иштейбиз. Бирок суукта калың кийинип алабыз, ошол. Бул жерде газ бар. Жаман жыттар бар. Жаман эмне деген эме, мусор деген это же мусор. Ден соолукка зыян берет деп эле ойлойм, конечно. Бирок эми ошо жашоо турмуш экен, айла жок иштеп атам. Мен деле ошол быйыл иштесем, андан кийин ошо өзүмө лайыктуу жумуш таап алып иштесемби деген оюм бар. Үй бүлөмдө 2 кызым бар. Жолдошум каза болуп калган. Мен дагы муктажмын. Квартирада турасыздар? Квартирада турам. Не кылам, айла жок, жашоо турмуш иштеп атам. Мен көптөр менен общение деле байланыш кылбайм да, мен өзүм алдымда кызматымды, жумушумду кылам да, өзүмө милдеттүү тиешелүү жумушумду кылам дагы. Кете берем, мен көптөр менен деле байланышпайм.
Анан билбейм кимдин ар ким кандай экенин. Балким шаардада жумушта иштегендер, кээ бирөө айтат так шаарда жумушта иштегендер бар экен, выходной күндөрү чыгып иштейт экен да. Баягы кошумча дополнительный финансисын үй бүлөлүк бюджетке дополнительный кылып, хотя бы тамак ашка иштеп коюшат экен да. Ушундай. А сиздики бирок негизги жумушуңуз болуп калган, э? Меники ошо негизги жумуш болуп калды. Менин аз бир туугандарым каршы болуп, мен 2 бир тууганым билет ушул жерде иштеримди, башкасы билбейт. Анан ошол бир туугандарым иштебей деп атат, бирок мен иштешим керек. Үй бүлө багыш. Ооба, мен үй бүлө багышым керек. Мен деле өзүм өкүнөм ушул жерде иштегениме, билбейм, бирок анан Сиз жашырасыз, ошондо? Конечно, бир туугандарыма жашырам. Ошо квартирада турам, биякта. Айылда үйүм бар. Жолдошум өтүп кеткенден кийин үйдү жаап коюп келе бергенбиз. Ошо. Ал жакта эч ким жашабайт, э? Жок, ал жакта эч ким жашабайт. Бул жайда иштегендердин көпчүлүгү улуу курактагы кишилер экенине күбө болдук. Алар жаш курагы улуу болгондуктан башка жумуштарга кире албай, ушул жайда иштеп калышкан. Муякта үйлөр бар экен го, ушул жактарда жашашабы, көпчүлүк? Пешком эле барып келип иштейт, ошондо? Bizden biyini alıp geliriz. Жуунуп дегенде эме барбы бул жакта, душ барбы? Su var bu. Baklaşka koyuyorlar. Sabun suyumuz var. Baklaşkanın arasında su var. Fazla su var çıkartmışlar. 5 litre koyuyor. Sabunlarımız var. Götürün aslında. Каармандарыбыз күндүн ысыгы, шамал коштоп буркурап жаткан түтүн, мурунду жарган жагымсыз жытка карабай, күнүнө 8 саат ушул жайда оокаттабышат. Андан да кештүүсү алар дал ушул таштанды толгон аянтта тамактанышат. Азыр айттыңыз го, 12-де эс алабыз депчи. Мисалы тамак аш, обедти кандай кыласыздар? Үйгө барып келесиздерби? Жок, бул жерде обедти эже алып келет, ошол эжеден алып жейбиз дагы. Кечинде акча бизге күнүнө эле акча, кечинде акчасын алганда төлөп берип коебуз. Ушул жерде эле тамак аш жейсиз? Ошол жерден жейбиз. Тамак аш жейбиз. Упаковка перчатки кийебиз, колубузга тамак жерде кол башыбызды жууйбуз. Чтоб биздин да ден соолугубузга зыян келбегенге аракет кылабыз, конечно, биз деле жашашыбыз керек да. Анан ким билет, эми билбейм. Бул жерде иштеген ар бир киши кеминде 200-300 килограмм таштандыны түрүнө карап биргейт. Бул үчүн алар 500 сомдун тегерегиндеги акча алышат. İşte terper geçince tavarım kalsa hep tergen emeğinde. Meyletinde. Ошого күнүнө канча тыйын түшөт, мисалы? Argandaydı. Arganda. Орто эсепте 500-600 чыгат. Yedi 500 bol kalak. 7-600 bol kalak. Yedi jakşı bolsa 1000 bol kalak. Öteyiz işte. Dönsele geliriz da yani. Экөөңүздөрдүкү 1000 сомго жетет, э? Bütün jantırlar işte. Bütün arkamda yapmak. Bir de jakşı. Bir de emme olsun.